Assalamu alaikum ыңгайсыздар. Негизи бир ошо бир жакшы бир контент киргизип койсом дегем. Азыр эми кичине бир прогулка кылып жүргөнбүз. Бул жерде өзүңөр көргөндөй долоңго уже жакындап калдык. Мопед жөнүндө да. Мопед жөнүндө. Ушу мопедтерге кызыгып жүргөн жаштар болобу, байкелер болобу, кимдер болобу, кыскасы эми көбүнчө жаштар кызыгып жүрөт азыр. Мен болсо 35 жаштамын, чоң эле кишимин. Ушу мопед терип жүрөм азыр. Чынында бул мопед абдан жакшы экен. Мен азыр Нарын шаарынан чыктым. Нарын шаарынан бери Маякка канча километр болуп калат? Бир 60 километр болуп калабы, 7 километр болуп калабы? 60 болуп болуш керек. Почти Нарындан баштап бүт эле өр менен эле келдим. Ошо тетиги жактан бурулуп, тетиги жолду көрүп атасыңар. Тетиги жолдон тетиги жактан бурулуп алып, анан келдим да азырчы. Дөңдөн чыгып келди. Бул мопед эми чынында сонук экен. Муну былтыртан бери тебем бул мопедти. Жакшы. Чынында жакшы болот экен. Обязательно бирок правиланы билип тепкен тебиш керек. Бул мопед бул оңой эмес. Ошол эми буюрса ушундай жол менен келди да, өзүңөр мына факт. Мопед Макси бул чынында эле негизи подъемдорго аябай жакшы болот буларчы. Любой подъемдон чыгып келе берет да. Мындай тип болгон подъемдон деле чыгып кете берет. Бул жана эндуро сыяктуу эле аябай мотору билбейм, бир башкача күчтүү болот негизичи. Мындай ошол буга чейин толтура эле электромобиль дейм да, тиги электро скутерлер терип жүрдүк. Түрүн тептик. Эми электролор жакшы. Ал бирок мындай эмеге жакшы да. Шаар ичине жакшы да. Эми ал менен алыс жолго, конечно, чыга албайсың, логично элечи. Шаар ичине электро аябай жакшы. Ал менен мисалы сразу отурдуң, велосипед сыяктуу эле да алчы, электрочу, отурдуң, кеттиң, любой момент даяр да, зарядтап койсоң элечи. Ал болсо почти как машина сыяктуу эле, велосипед сыяктуу эле тебе бербейсиң муну. Муну кадимки эле майын алмаштырып, убагында карап, жакшы бензин куюп, бензинди да тандайт. Мисалы мен 92 евро куям, постоянно 95 деле куйбайм. 92 евросун куйсаң, кадимки эле үнү таптаза чыгып, сонун болуп жакшы жүрөт да. Анан муну машинада эле ошо жылытып айдап, сразу эле от алдырып эле кетип калбайсың, жылытып айдап, биртке жылытып, келгенден кийин жылытып өчүрүп, машина сыяктуу эле да. Ошондой колдоносуң. Анан бүт экипировка менен, мисалы мондай буттардан мондай. Бирок эми булар шамалдан тоскон экипировка да эми. Бул могу жеринде чашкасы бар. Ушундай эле, бирок могу жеринде чашкасы менен болот мындай. Ошондой алыш керек. Бул деле кичине сактайт мындай. Ушундай экипировкасы менен обязательно мындай шлем жок, ушундай экипировка жок. Тепкенге болбойт да. Тебем деп ойлоп болго. Ал менен мындай кылып тепсеңер биринчи эле ден соолугуңар кетет. Мындай шлем жок айдап жүрө берсеңер гаймарт болосуңар. Шамал мурдуңардан суук тийип, мээңерге суук тийип, кийин ошонун сазайын берет да. Болбойт да такыр. Ал убагында жаш болуп, мисалы теп жүрө берсеңер мүмкүн азгырылыпчы, бирок болбойт. Кийинкиси аябай эле берет, сразу эле берет. Гаймарт болгон жигиттер көп экен да, ошо шлем жок айдап жүрүп элечи. Ошо болбойт. Анан могу экипировкалар жок, бул тизелериңерге суук тиет кадимки эле. Мен кичине эле аз эле жерге кээ бул экипировка жок тебе калсаң, кадимки эле тизелериң муздап, эртеси уже тизелериң кадимки эле ооруганы билинет да. Ошон үчүн болбойт.
Ошо 2 пробка керек, шлем керек, ошондой менен тебиш керек. Анан еще правиласы менен мопеддин өзүнүн жолдору бар. Мисалы машиналардын жолу менен талашып, машиналар менен чогуу тебип, андай болбойт. Постоянно оң жак менен жүрүш керек. Оң жак жолдун да чекеси менен жүрүш керек. Оң полоса менен эмес, оң жактагы полоса менен эмес. Оң жактагы полосанын чекеси менен эле жүрүш керек. Машиналарга помеха создавать этпеш керек. Мопед ошондой да, бул мотоцикл эмес да. Мотоцикл деле өзү негизи машинанын жолу менен эле ортосу менен жүргөн болбойт ал делечи. Ал деле оң жак менен жүрөт да. Мопед тем более чет менен эле жүрүш керек, помеха создавать этпеш керек. Өзүң анткени билесиң, машина айдап атканда ошо кээ бирөөлөр мопедди, жанакы электроскутерлерди помеха создавать этип каалагандай айдап бараткан болот да. Ошондон билем да. Өзүң машина айдап баратканда билесиң кантип эле. Ошон үчүн кой дейсиң, мен еще өзүм эле правила менен айдачумун. Ошондон кийин вообще эле жанакы машина айдап баратканда помеха создавать эткендер көп болот. Өзүң көргөндөн кийин ой, мен деле ошентип ойлоп атса керек дейсиң да. Просто эле ошентип ойлойсуң да, бирок мен эметчимесин правила менен. Ошол анан мопед, мотоцикл дегендерди ар дайым ближний фарасын шаар ичинде да, шаардан сырткарыда күйгүзүп жүрүш керек постоянно. Анткени мопеддер кээ бирде байкалбай да калышы мүмкүн. Анан фараны күйгүзүп жүрсөң, фара ар дайым алыстан эле мындай фара күйгөнү көрүнүп турса, машиналар көрүп дейт, анан эме кылат да. Эми айта берсе сөз көп. Ошо мопед, бул мопед чынында жакшы мопед. Жапжаң масло алгам, уже 2,5 километр болду. Ар бир 300 километр сайын майын алмаштырып деме кылып жүрдүм да. Ошо эмне дейбиз анан мен кээ бир водительдерге кайрылып кетет элем да. Мисалы бул мопеддер шаар ичинде тыңыраак эле жүрөт да. Машиналардан тың жүрөт да бул мопеддерчи. Эми трассадан го машинада. Шаар ичинен бул мопеддер тың жүрөт. Анан сен главный жолдо келатсаң эле, экинчи даражадагы жолдон чыгып келатып эле сразу сени бурулат дагы. Сен аз калганда бурулуп алып чыгып кетип калат да. Сен болсо тормоз тебесиң же буйтап кетесиң, экөөнүн бирөөсү да. Ал сен менен башыда барбайт да. Сен кааласаң ар жак менен встречкага чыгып кет, же болбосо ар жакка барып токтойсуңбу, эмне кыласың, башым ооруйт дегендей эле бир чыгып кеткен водительдер болот да. Эми бирок ал водительдерди билем. Ал водительдер мындай правиланы билбеген, правосын сатып алганбы, кандай кылып алган, ушундай водительдер да. Анан мындай правиланы билген байкелер болсо, сен тет алыстан келатсаң дагы главный жолдо келатасың да, сени күтүп, анан өткөрүп, анан айдап кетет да. Ошол даже сен экинчи даражада жолдон чыгып келатсаң, мопед эмес, велосипедди өткөрөсүң да. Велосипед сени кое бербейт эч качанчы. Велосипедди өткөрүп, жол кишини өткөрүп, анан буруласың да. Мопедди айтпай эле коелу. Анан ошо водительдерге айтат элем, ошондой учурлар көп болот, аябайчы. Сени карабай туруп эле бурулуп кетет. Сен главный жол менен келатсаң, ал да главный жол менен келатып эле сразу экинчи жолго бурулуп алып кетип калат. Сени өткөрбөйчү. Мисалы встречканы өткөрүш керек да. Встречкадан сен велосипедди да өткөрөсүң, хоть жол кишини да өткөрөсүң деген сөз да. Ошону өткөрбөй туруп эле сразу бурулат да. Ошондой водительдерге ошентпегиле чын эле водительдер, урматтуу водительдер, анткени болбойт. Канча деген жана скутерден кырсыктаган балдар, шаар ичинде кырсыктаган балдар бар. Аларда правиланы бузгандар да толтура, бирок правиланы бузуп машина айдагандар бар да. Анын правосы бар, анткени сатып алган правосы бар. Тиги скутерщиктин правосы жок. Бирдеме болсо, бул мына ушинтип айдап правиланы билишпейт булар, тигиндей мындай деп сүйлөп койгондор бар экен да. Болбосо өзү жанакынтип өткөрбөй туруп сразу бурулган, анан тиги байкуш келип туруп капталдан түшкөн да. Ошондой эле учурлар көп экен. Ошону мен өз көзүм менен деле көрүп келем да. Өткөрбөй туруп бурулуп кетет. Шаар ичинде бул илбой машинадан тың жүрөт. Ошону угуп койсоңуздар, водительдер, бул илбой машинадан тың жүрөт. Светофордон светофорго бул резвый да. Машиналар 1-2 дейчекти, бул сразу эле 3 деген сыяктуу эле да булчу. Газ тепсең эле сразу 3 өчөт мункучу. Вариатор светофордон светофорго батып жүрөт. Ошон үчүн муну алыстан келатканда бул качан келечекти бурулуп кетем дебей, анан өткөрүп бурулуп жүрүңүздөр. Ал мисалы илбой мопед ойлонот да, илбой водитель
баягы мопед айдайбы, велосипед теби алып билет да. Ал главный жолдо келатканын, аны сени өткөрүп туруп анан тиги бурулуш керектигин билет да. Анан ошентип өрөнүнө келатсаң, аз калганда бурулуп кетип калганда анан кийин келет да. Айла жок эле токтоп каласың, буйтап кетесиң, ушундай сыяктуу да. Ошентпеңиздер. Скутерден көп деле бала кырсыктаган жок. Машина сыяктуучу, машинадан кырсыктаган балдар көп да негизичи. Кишилер көп эми негизичи. Машинадан кырсыктаган киши көп. Бүт баары скоросту сактабайт. Ошо скорость сактабай эле, анан бирдеме болсо эле скутерщиктерди бир жаман көрүп, скутерщиктерге бир таш ыргытып, туура эмес сөздөр сүйлөгөн водительдер көп. Ошолор өзүңөр деле ойлобой, мындай башкалар деле ойлош керек. Ушу скутер менен нан таап жүргөн жаш балдар азыр замандын талабы да. Замандын талабы ошондой болуп атат. Башка жерлерде бүт ошондой скутер айдап доставка кылышат, мисалы курьерлер бар. Эми ошол Кыргызстанга эми келип атат да. Ошол доступный болуп атат бул мотоциклдар, бул мопедтерге. Ушу менен нан таап, ошо менен бир иш кылганга доступный, өзү эле замандын талабы өзү ошондой болуп атпайбы? Анан аларды жаман көрүп, анан Таиланд болуп кеттик, Италия болуп кеттик, Индия болуп кеттик. Андай эмес да, ал жерде ошол аякка ошол мопедтер керек болчу. Эми Кыргызстанга керек болуп атат. Бул керек болгон жерге керек боло берет. Ошо мопед айдагандар эле, мисалы ошо мопед айдагандар эле ар бири машина айдасынчы. Бишкек кандай пробка болот? Болсо башка шаарларда эле кандай пробка болот да. Ар бир право алам кой. Мопед айдабасам анан машина айдайын десе эле толтура дагы көбөйөт да негизичи. Ошол эми ошон үчүн жана мопед айдагандар дагы суранат элем, ошол жана помеха создавать этпей, машиналар менен кошо жарышпай, машиналарга менен кошо айтышпай, аларды сыйлаш керек. Алар негизи машиналардын жолу главный да. Ал мопед болсо сен жолдун чекеси менен айда, бирок тоже правила менен айда. Светофордон токтош керек муну менен делечи. Жөө кишилерди өткөрүп, светофордон токтоп, жанакындай светофор жок, бирдей даражадагы жолдор кесилиштер бар, ошол жерлерден сразу өтүп кетпей, эки жакты карап, оң жактагы машиналарды өткөрүп, встречный машиналарды өткөрүп, ушундай өзүнүн правиласы менен айдаш керек да. Ошондон өзүңө сак болосуң. Анан бирдей даражадагы жолдон обгондоп түпсүз эле урган бойдон кетип баратсаң, тиги экинчи даражадагы жолдон экинчи даража эмес, эми бирдей даражада болуп атканда ал дагы уруп чыгат. Анан сенин мопедиң алыстан көрүнбөй да калышы мүмкүн, кичинекей болупчу. Анан тиги уруп чыгат да, анан ошол жерден кадайт да. Бири менен сүзүшөт. Машина дагы эчтеке болбойт ал. Могу мопеддеги киши аман калбайт да, сүзүп алсачы. Ошон үчүн ойлогула. Антпегиле бүт правиласы менен жана окубагандар, мисалы автошколада окуй, мопед тээп жүргөн жаш балдар көп эле. Эми алар окуйт да, конечно, бул ырктоосу көп деп экспертиза өзү ошондой болуп чыгарып берип атпайбы. Анан бирок китептер бар да. Правила дорожных дегенчи ошону алып, мопед кайсы жол менен жүрүш керек, кандай жолдон кандай эмнени кое бериш керек, кандай болуш керек, ошонун баарын, знактардын баарын жаттап алып, анан айдашыңар керек да. Ошол ал баары бир керек. Ошол китепти алып алгыла. Мопед айдагандар ошону бир сери алып, окуп, өзүңөргө мындай билим алып алсаңар, ошону билим алып алсаңар өзүңөргө жакшы да. Уверенныйда жүрөсүңөр, сакта жүрөсүңөр, өзүңөргө жакшы да. Ошол эми бул мопедти алам дегендер болсо, мындай, бул мопед чынында эле мактайм. Монтипте тиги нарындан бери канча 60 километр, азыр кайра обратно башым керек. Азыр мен могу жерде бир эмеге барам. Мурда бир жаш кездерде, мисалы жаш кездерде дегенде мен азыр эле жаш элебиз, эми просто ири пацан кезде ушул жерлерге келип, балык кармап, эс алып кетчү элек. Ошол жерлерге эле жөн эле келаткам. Жөн эле прогулка кылып. Ошол ушундай болобуз. Негизи Кыргызстаныбыз
аябай кооз, аны биз өзүбүзгө билинбей калган. Өзүбүз көп мындай билбейбиз, ушунчалык кооз экенинчи. Аябай кооз негизи чынында. Ошол мопед жөнүндө бир жакшы, только эле жакшы нерселер. Тормоз да аябай жакшы иштейт булардыкы негизи. Май болсо, май ичкени деген бул шаар ичи бир 4 ичет негизи. 4,5 деле ичип болот да. Анткени бул шаар ичинде резвый жүрөт да. Светофордон светофорго сразу газ тээп айдайсың, ошон үчүн май көп ичет да. Вариатордо болуп мындай сразу эле газ тээп эле айдап эле ошон үчүн май көп ичет да. Мындай трассадан ичпейт деле, мисалы жүзүнө бир трассага 2 литр ичеткен да. Мен ушуну байкап жүрөм, жүзүнө 2 литр ичеткен. Даже кээ бирде мындай бир скорость менен айдасаң, бир темп менен бир скорость менен айдасаң, даже 1,5 литр деле ичет го. Ушундай эле экен. Негизи 2 литр да, трассада 2 литр. Шаар ичи болсо 4,5 ушундай барат. Ошо. Эми эгер шаар ичинде деле жай анан өзүнүн орду менен жакшы айдасаң, шашпай жүрүп, шашпай айдасаң, анда бир 3,5 же болбосо 3,5 же 3 ичиши мүмкүн да. Бирок андай айдай албайсың го муну. Шаар ичинде резвый жүргөн үчүн батыраак айдап. Негизи деле өзүбүз деле шаардын өзүнүн талабы деле ошондой да. Шашпай айдашың керек шаар ичинде, бирок ошол эле учурда маневр жасап пат-паттан айдап жүрүшүң керек да, башкаларга да помеха создавать этпейчи. Ошо башкалар ошондой. Ошо андан бери алгандан бери ошо былтыр алгам. 2024-жылкыда бул мопед. Былтыр масыл алгам. Ошо 300 км сайын майын алмаштырдык. Колдон келсе башында кандай май алмаштырсаң, ошо менен алмаштырыш керек экен да. Мисалы мен Unix деген май алмаштырчумун, башынан эле ошо менен келет да, мазы деле. Андан кийин ар бир 1000 км сайын майын алмаштырып туруу да. Ошол майын өз убагында алмаштырып, жакшы май куюп, жакшы айдаса эле сон. Андан бери эч жери эчтеке болгон жок. Электричество полный жакшы, полный иштейт. Могул эмеси десем, азыр эми жаштар эми ар кандай бирдемелердин баарын тагып алат экен, ишине толтура алар деле мага кереги жок. Эми алар эмне кереги бар? Ошол багажда сонун. Анан могу тиреткичи ушуну жакшы тиретип, жакшы коюш керек да, жакшы жерлергечи. Мындай тура эмес коюп, шашып-пушуп коюп эле бизерге коюп койсоң, бул жыгылат. Жыгылган деле эң чоң мунун минусу могу күзгү. Ушул күзгү эметет да, күзгү сынып кетет. Бул жыгылган деле күзгү сразу эле биринчи жерге тиет, ушул сынып кетет. Могу газ да байлаш керек, газ. Ушул газ биринчи эле булда жерге тие берсе, бир тура эмес тийсе, бир кырам сынып кетсе болду. Ошо күзгү сынат, анан могу тормуштарга күч келет жыгылганда, ушулар мырыйып кетет. Ошон үчүн могу тиреткичти жакшы тиретип, сонун коюп туруп анан кетиш керек да. Антпесе жыгылганда могу пластиктер доо кетет. Мисалы, могу 2 жолу жыгылган. Алгандан бери 2 эле жолу жыгылды. Тура эмес тиретип, шашып тиретип, могу 2 жолу жыгылган деле ушунча чийим болуп кетти да. Сразу эле. Ошон үчүн ошонусун абайлаш керек. Ошо мопед алам дегендер болсо, ошо алсаңар болот. Бирок жанакындай правила менен айдаш керек. Өзүнүн орду менен айдаш керек да. Анан мунун калагандай эле айдап жүрө берсем болот экен десең болбойт. Жанакындай түсүп кетет бирөөлөр. Ошо кичине бир кыскача мопед жөнүндө бир контент болуп калсын деп атайын. Ушундай жерге келгенден кийин эске келип кетти, бир неме кылып тартып коеюнчу деп ошол. Жакшы туруңуздар анда.